Азыр менин ошол бир FPV дронум бирөөсү $3000 барып калат да. Охо. Кандай ойлойсуң сен ушул дронду мен канча айда актаттым? Канча жылда? Эгерде тойго чыксаң, Азыр дрон учпаган адамдар үстүн карабайт байкасаң. Тротуардын астын карап жүрөбү, жерде мусуларды карап жүрө берет. Мен дрон учканда өйдөн карасам, өйдө да ушундай бардак экенин түшүндүм да. Мен мисалы бир тоодон наркы тоодо эмне бар экенин көргүм келет да. Дронщик деген чындап аябай мага копол угулат. жаратылышка чыгуунун мындай рахаты эмнеде? Дрон менен жакшы акча тапса болот. Кыргызстандын кереметин, Кыргызстандын сулуулугун, Кыргызстанга болгон сүйүүсүн ошол жерден көрө албайт да. Азыр аны ушундай учурда токтотуп койбош керек, себеби Кыргызстанга ички туризмди көтөрө турган долбоорлор, идеялар керек да. 50 метр бийиктен анын колуна келаткан дронду кармап алат. Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн Т-медиада жаңы долбоор. Бүгүн бизге Ош шаарындагы бир өзгөчө контент мейкерлер, дрон учурган мырзалар келип отурушат. Актилек Акылбек уулу жана Исхак Туратбековдор. Бүгүн студияга куш келипсиздер. Бүгүн бизде тушоо кесүү эфири. Амандашып алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кош келдик. Рахмат чоң, барыңыздарга салам. Негизи тайм эле позитивде жүрөсүңөрбү? Негизи жашоону өзүбүз ошол нукка буруп алдык десек болот. Азыркы учурда жаман жаңылыктардан алыстап ушу позитивге аракет кылып атабыз. Эми жашообуз биз өзүбүз соц сетте көрсөтүп аткандай деңгээлде болбошу мүмкүн, бирок кандай жагдайлар болбосун, аны ак жакка буруп позитивдүү жашаганга аракет кылып жатабыз. Өтө сонун. Негизи эле эфирдин башынан айта кетейин, бүгүн эфирде ар тараптуу, ар багыттагы суроолор жана ар тараптуу сүйлөшөбүз. Ошондуктан кенен өзүңүздөрдү эркин коюп, суроо жооп бере берсеңиздер болот. Мындай кылалы, балким биз силерди дайым көрүп жүргөн үчүн, силердин контентти көргөн үчүн биз силерди жакындан билебиз. Экрандын артындагы көрүүчүлөр силерди анчалык билбеши мүмкүн. Ошондуктан азыр ар ким өзүбүздүн эмес, бири-бириңерди тааныштырып кетсеңер. Мисалы, Исхак Туратбеков үчүн Актилек Акылбек уулу ким? Исхак, сен үчүн Актилек ким? Баштайсың. Актилек Акылбек уулу бул досум, экөөбүз 1-класстан 9-класска чейин чогуу окуганбыз, классташпыз. Андан соң кесибибиз да бир болуп калып, кийин келип телеканалда да жолуктук, коллега болуп жүрдүк. Андай болсо биз азыркы учурда Актилекти сенсей деп да атап коебуз, себеби мен ушул дрон жака, контент жака тарткан адам ушул да. Мен өзүм ойлогон эмесмин, ушу дрон менен алектенем же болбосо ушундай контенттер жаратып видео тартам деп, себеби мен өзүм кесибим журналист да, журналист, кабарчы, корреспондент. Ошол жактан бирок буну хобби катары алып кетип атам азыркы учурда. Бирок мени эң негизги тарткан адам ушу Актилек болду, себеби дрон менен биз бийиктен ушу Кыргызстандын эмес, негизи Коздукту көрсө болот экен да. Ушул жака тартты, позитив. Бир сөз менен айтканда ошондо сенсей болду, Ооба, сенсей. Жакшы. Актилек Акылбек уулу үчүн Исхак ким? Актилек үчүн Исхак ким? Исхак Туратбеков бул менин эң жакын досум. Анткени биз жакын болгонубуздун бирден бир себеби да бул экөөбүздүн классташ болуп калганыбыз. Исхак айтып калды, экөөбүз бир партада отурганбыз депчи, бирок бир партада отурган менин эсте жок. Эми отурган болсок, ошондо дагы биз жакын экенибизди түшүндүрөт. Анан бул келип 11-дө бүткөндөн кийин Бишкекке окууга кетти Исхак. Мен Ошто окуп калдым. Мен кесибим программист, бул журналист. Анан ошентип экөөбүздүн бир мындай жолубуз эки жакта жүрдү да. Бул Бишкекте окуду. Анан мен Ошто окудум. Ушинтип жүргөндөн кийин анан баягы карантин бир себеп болуп Ошко келип калды. Анан Оштогу бир жергиликтүү телеканалдардан биринде журналист катары кызмат өтөп баштаган. Биз ошондон анан кайра экөөбүз тез-тез жолугуп, ностальгия болуп, бири-бириңерди сагынышып. Анан эң бир себеби дагы ошол мен биринчи кадам болуп DJI Mavic Air 2S деген дрон алгам. 120 000 сом турса керек эле ошол мезгилде. Анан мен алгандан кийин эле бул мени көрөт дагы, давай тоого чыгып келебиз.
неме тартып келебиз деп эң биринчи бир мурдаштын бир чекесине барганбыз. Анан ошондон кичине мен да жаңы үйрөнүп атам, муну тартам, өзүбүз тартабыз. Ошентип бир контент жаралып кеткен. Анан мындан ошондон биз мындай кичинекей чагыбыздан бери бири-бирибизди жакшы билебиз. Ошондой бир сөз менен айтканда Исхак ким болду? Исхак жакын досум деп коеюн. Мен мисалы үчүн менден кийин дрон алды, үйрөттүм, ал жагынан неме жок, бирок баягы досуңду шакирт деп же болбосо бир ученик деп аташ мен үчүн кичине кыйын болот, бирок тамашалап азыр эле айтып коем мен. Шакиртибизге деп. Жакшы, бирок жакын досум болсо калабыз. Ош көчөнүн сөзү менен айтканда дрон учургандарды дронщик дейт го. Мындай дронщик деген силерге кандай тиет? Дрон учурасыңарбы? Дронщик деген чындап аябай мага копол угулат. Мен дронщик дегенде эми дронщик деген сөз ошо дрон учургандан эле келип чыккан сөз. Мисалы үчүн мурунтан бир дронщик деген атайын бир кесип болгон эмес. Дрон учурган адам деген эле жакшыраак угулат да, мисалы үчүн же болбосо орусча баягы дрон пилота дейт го. Учкусуз учактардын эмеси. Кыскасы ушундай да. Мага аябай копол угулат чындап. Бирок элдин баары ушинтип айткандыктан анан өзүң дрон учуруп атсаң, сени бирөө дронщик десе прям копол болуп деле кеткен жок, бирок чындап биринчи копол угулуп жүргөн. Исхак кызы сагачы дронщик деген кандай болот? Анан кийин кыргыздар бир сөзгө мүчө кошуп чик же шик деп эле кошуп алып кыргызча отуруп алабыз го. Туган чики деп группа ачыпчы. Дронщик деген сөз негизи каяктан келип чыкты? Сен кандай кабыл аласың дронщик? Негизи дронщик эле эмес, мага операторсуң десе да мындай жагымдуу болот. Эмнеге оператор деген ал кесип го кадимгидей эле? Мен негизи кесибим операторлук эмес да, мен аны окуган эмесмин. Мен дронду да окуган эмесмин. Ал кесипти өздөрү аркалаган, ошону такшы алып үйрөнгөн адамдар бар, ошолорду оператор же ошолор дронщик дешкен. А биз болсо как кызыгып эле ошону мындай хобби катары үйрөнүп алдык да. Азыркы учурда деле колдонгонубуз өзүбүз негизи өзүнүн кесибибизди жүргүзүп жатабыз, башка телеканалдарда, башка жакта, бирок муну дронду как хобби катары эле колдонуп келип жатабыз. Анда силерде атоого бир сөз ойлоп таппойлу, анда ушул жерден дронщик эмес, ким деп атасак болот? Өзүңөрдүн сунуштар, мисалы, мени ушундай атагысы келет деп. Жок, биз негизи мындай да. Пилот деп койлу. Жок, мындай көтөрүп айтчы. Негизи мындай да, мисалы үчүн биз бул дронду эмнеге колдонобуз? Биз бул дронду контент үчүн колдонобуз да. Эң негизи, мисалы үчүн бизде азыр менде өзүмдө 3 дрон болсо, уда 1 дрон болсо, бул дрондордун баардыгын алгандын максат биз бир акча таап байып кетели деген ой жок да. Буну биз контент үчүн, кооз жаратылыш тартуу үчүн, асмандан ошол Кыргызстандын кооздугун чагылдыруу үчүн алганбыз да. Демек бизди мындай блогер деп көбүрөөк атаса, же болбосо контент мейкер десе бир жакыныраак болот да. Анткени биз мисалы үчүн телефон менен деле тартып киргизебиз. Телефон менен деле башка нерселерди тартып ушундай киргизебиз. Буну биз инструмент катары колдонобуз да. Анан баягы азыр замандын талабы дрон аябай көп бир популярность алып баштаган үчүн көп эле баары той болсо деле дрон айтышат. Бир жеке бизнес болсо дагы дрон айтышат, мисалы үчүнчү. Анан барып тартасың. Анан ошону баягы заказ бериш үчүн, мисалы үчүн бизди кызматына чакырыш үчүн анан дронщик керек деген сөз болуп кетти. Анда жана блогерлерди телефон менен тартып атпайсыңар. Анда аларды телефонщик деп калышыбыз керек. Ошондой болуп калат. Ошого эң жакыны ошо балким блогер же болсо балким контент мейкер, блогер деп айткан жакшыраак болот. Сонун урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube медианын көрүүчүлөрү, буларды биздин конокторду таанысаңыздар, дронщик деп айтпаңыздар. Ал копол тиет экен. Андыктан контент мейкер же блогер катары айтыңыздар жана ошондой кабыл алыңыздар. Сен капол болбойсуң да. Дронщик капол болбойт, бирок эгерде мындай чындап түпкүрүнөн, мисалы үчүн телеканалга чакырдыңар да, булар дронщик актылык акылбек деп балким контент мейкер жа тааныштырдың го. Сен мисалы үчүн тааныштырганыңан эле баштап уже мен ойлонуп баштадым, ушу туура тааныштырып баштаганымчы. Ошого эми баягы калың элде
эл журтта эгер дронщиктей турган болсо аларга ошол удобный боло турган болсо бизге капаш окшойт. Азыр түштүк Ош чергесинде дээрлик алгачкылардан болуп дал ушул ички Кыргызстанда ички туризмге салым кошкон контент мейкерлер болуп атасыңар да. Негизи эле бул идея каяктан келди, эмнеге ушул багыттасыңар, негизи эле азыркы жумушуңарды айтып кетсеңер. Бул идея ушу неме Исхак Туратбеков досумдан келди десем болот. Анткени мен балким Исхак жок болсо, мен тоого чыкпайт элем. Ош облусунун, Ош шаарынын коздугун тартып, балким Инстаграмга жүктөбөйт элем. Анткени дрон алган күнү эле бунда машина бар, менде машина жок. Анан бир кичинекей бречкасы бар, ошону алып биз алдык. Алишер. Алдык дагы магазинден майда шүйдө алдык. Мырзалимден самса алдык да кугасын. Анан Алайдын бир тоосуна кеттик, барып тартып, анан бул музыкаларды дагы, мисалы үчүн азыр контент жасап атканда дагы музыка издеп калабыз го. Биздин жаныбызда жүргөн Бектур деле музыка издеп калса, Исхак кандай музыка койсок жарашат, анан бул музыка айтып коет да. Ошондо эле биринчи тартканыбызда эле бул жакшынакай бир музыкалар менен Инстаграмга, сторисине ушинтип киргизип баштаган. Анан ошондон эле бир кызыгуу пайда болгондагы чоң аракет кылып баштаганбыз. Ошондон Ошто тартканбыз, ошондон тиги тоолорго чыгып баштаганбыз. Эгерде бул жок болгондо мен тоого жакындабайт болчумун. Өзүм мен басканды да жаман көрөм, кичине жалпы адаммын. Ошого эң бир себепкер ошол, ошондон башталып кетти. Анан эң негизгиси Ошто жок да. Бизге ошол дагы түрткү болду. Дронду алышат азыркы адамдар. Азыркы ошо Ош шаарындагыны эле айтайын. Дронду алат, 80 миңге, 100 миңге, 120 миңге алат, тойго чыгат, акча табат, үйүндө турат. Той жок болсо үйүндө турат. Демек, дронду алып бул жөн эле акча табыш эле максат болуп калган. Максат ошондой эле болуп калган. Биз дрон менен акча иштебейбиз деген жокпуз. Акча иштейбиз. Болгондо дагы көп иштейбиз. Бирок ошол менен биргеликте эле дрондун эмне пайдасы бар? Шаарыбызга, жерибизге, элибизге мындай жашоону ак жагынан дейт го. Буга чейин мисалы үчүн менин контентим бөлөкчө болчу, мындай кара деп деле айта албайм, балким пайдасы бардыр элдергечи. Бирок мындай бир интрига же болбосо бир ызычуу контент болчу да. Ошондон мен өзүмдү алыстатып, анан ушундай бир позитив жакка огонго бир түрткү берет десем болот. Негизи ушундай туризмге кызыгуу, негизи эле жаратылышка кызыгуу. Исхак, сен алайкудан болсуң, билебиз. Балким ошо алайкулук болгонуң үчүн тоолорго жакынсың, жаратылышка жакынсың. Негизи эле эмне үчүн ак тилекти ал жумушка тарттың? Негизи ошо мурдатан эле ошо бир жака барып эс алып же болбосо эл көрбөгөн жерлерди көрүп келүү мага аябай кызык болгон да. Себеби мисалы мындай жаш баланын кыялы бар го, барат да мына тоодон кийип эмне болор экен, же күн жакын болот дегендейчи. Мен мисалы бир тоодон наркы тоодо эмне бар экенин көргүм келет да, же болбосо андай. Ошол эле максатта бир жерлерди көрүп келели деп ак тилекти айтып жүрдүм. Ак тилек өзү айтпады, азыркы учурда дронду алгандар ошо коммерциялык жана акча табыш үчүн эле иштетип калды депчи. Биз болсо бир аз болсо дагы кыргыз туризмине, ички туризмге салым кошолу, ошол элге белгилүү болбогон жерлерди тартып элге көрсөтөлү деген максатта ошол баштадык да. Ак тилекте эч мындай айып жок. Жаман кабыл алган жок, макул болду. Өзү да аябай кызыгып кетти. Анан азыркы учурда бизге как оорудай болуп калды. Бир жумада тоого чыкпай калсак, бир нерсе жетишпегендей болот да. Жетишпегендей болот. Анан болсо иштейсиң, башка кыласың, шаардын ичинде тажаганда эле ошо немеге барып келе коебуз, тоого барып келе коебуз. Анан ошол ички туризмди өнүктүрөлү, чет элдерге туристтер тарталы, Кыргызстаныбыз белгилүү болсун, Швейцарияда болсун деген максатта өзүбүздүн эле Инстаграмга, башка баракчаларыбызга видеолор даярдап киргизип баштадык. Шаардан баштадык, облустан, бир аз башка облустарга чыгып көрдүк, бардык жерлерди көрүп көрдүк. Анан ойлонуп келип, элге эми баягы видеодон эле көрсөтө бербей, ошол жерге кандай барып келсе болот, канча чыгаша кетет, деги эле кандай машина бара алат ал жерге, жол, ошол көрсөтүп берүү максатында бир кандайдыр программа ойлоп чыгууну туура көрдүк.
Анан балдарды сунуштадык. Ал жерде жалгыз эмес элек, 4 бала бар элек. Актилек, мен, Бектур, Дагы Улукбек. ким? Улукбек деген бала. Ошолор менен чогуу пландап биринчи чыгарылышыбызды Кара Койго бардык. Албетте жанагы каржылоо өтө көп болгон жок. Өзүбүздөн кетсе дагы бир аз алып кыштын күнү барып келдик. Негизи ошол программанын атын төртөөбүз тең ойлонуп отуруп баягы Ош менен чектелип калбайлы деген мааниде жалпы бүтүн Кыргызстандын козун көрсөтүп берели деп Кыргыз Travel деп ат коюп койгонбуз. Жаратылышка чыгуунун мындай рахаты эмнеде? Мындай да, жаратылыштын мисалы үчүн кимдир бирөө үчүн биз барган жерлер эгер бара турган болсо, биздин видеобуздон көрүп же болбосо биздин барганыбызды көрүп бара турган болсо, мен ушул эле жер экен го дешим мүмкүн да. Ал ошол Кыргызстандын кереметин, Кыргызстандын сулуулугун, Кыргызстанга болгон сүйүүсүн ошол жерден көрө албайт да. Бул эмнеге көрө албайт? Бул болсо баягы биз патриотпуз деп эле барып президентти айдай берген эмес. Балким патриотпуз деп биз Кыргызстанды ичкирибизден жакшы көрүү да. Мисалы үчүн бир ташындагы, бир тоосундагы, бир сулуулугундагы, суусундагы да. Биз барган жерлерде жаратылышка болгон кызыгуубузду кантип көрө алабыз? Ошону кантип дронун камерасына түшүрө алабыз? Жана кантип элдерге тартуулай алабыз? Жаратылышка чыккандын эң бир ырахаты биз үчүн таза аба. Шаардагы бир ызуучудан алыстайсың. Анан биз баягы Исхак айтып калат, бир жумада сөз бир чыгабыз депчи. Бул бир жумада бир чыкканыбыз, бул биздин эс алып келүүбүз, же болбосо кандайдыр бир идея топтоп келүүбүз. Азыр бир эле биз эмес. Ушу Кыргызстанда көбү чыгып келип атат. Ички туризм өнүгүп баратат. Мисалы үчүн кандайдыр бир компаниялар болсо өзүнүн рекламасын балким бир мындай отурган диванды дагы реклама кылса, бир карагайлардын арасына алып барып отургузат да. Бул деген эми карагайга балким дивандын тиешеси жоктур, бирок элдер ошого Кыргызстандын жаратылышына бир кичине болсун сүйүүсүн билдирип, өзүнүн Кыргызстанды жакшы көрөт экенин билдирип чыккандыгы үчүн ушундай бир тарапка ооп баратат да азыркы учурдачы. Эң негизгиси Кыргызстандын жерине түкүрбөй, топурагын теппей, жакшы мамиледе болсок, мусор таштабасак, эң негизгиси ошол. Рахаты эмнеде болуп атат? Рахаты бул таза абасы, кооздугу, сулуулугу бейиштей болгон жерибизде. Өтө сонун. Дей турган жери алдыга эмне кылдыр. Өтө кооз чүлөк. Ошондо силер мындай шаарда эле жүрөсүңөр, шаарда эле жашайсыңар. Башкаларга окшоп клуб-слуптарга баруу же башкача кызыгууларыңар, башкача эс алууларды кандай дагы жаратылыштан башка дагы кандай эс аласыңар? Жаратылыштан башка эс алуу жок экен, чын айтайын. Биз ичпейбиз, чекпейбиз, караокеге барбайбыз, клубка барбайбыз. Караокеге слухуңар жокпу? Живой ырдайбыз, бизде гитарабыз бар эш. Жаратылышты ырдап келебиз. Караокени да демек жаратылышта кыргыз жырларды ырдайбыз. Жаңырган жерде. Ооба. Эхо бар да ал жерде. Кичине болсун түшүнөбүз музыканы деп коебуз. Жакшы. Ошого биз эми башка бир эс алуучу жайларга бир дагы барбайт экенбиз. Эң эс алган жерибиз ушу бир жерге барып Лагманча. Анда кайра эмеге кайталы, Кыргыз Travel программасына. Кыргыз Travel программасы башталганда араңарда мен дагы бар элем, тилекке каршы айрым бир себептерден кийин калган программаларга чыга албай калдым. Кыргыз Travel программасын негизи баштаганыбызда араңарда элем негизги концепциясы ошо ички туризмди көрсөтүү жана андагы кооздукту элге кадр артында, телефон артында отурган элге көрсөтүү жана ал жердеги тазалык болчу. Мисалы, биз барган жердеги мусорларды тазалаган чегелчилик да. Биз эле иштеткен мусорду эмес, башка элдер иштеткен дагы мусорду. Исхак жооп берсең, негизи эле бул программа азыр кандай кетип атат? Алдагы пландары кандай, максат? Биздин программа негизи бир телеканал менен баштаганбыз, бирок ал жакта бир аз колдоо каржылоо
болбой калып бир аз убакытта токтоду. Андан кийин да бир башка телеканалдан баштадык. Ал жакта да просмотрларыбыз көбөйүп жакшы болду. Элге жакты, жакшы өтүп атты. Анан бирок азыркы учурда бир аз токтоп турат. Анан биз балдар менен да пландап атабыз, себеби бир телеканалга байлабай өзүнчө бир өзүбүздүн эле ютубка Долбоор катары. яны долбоор катары иштеп чыгалы депчи. Азыркы күндө ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Эгер ишке ашып кетсе, жаңыча багытта, Кайра кайтам десе. көз карашта сизди да чакырып калышыбыз мүмкүн. Айрымдар биз жакын тааныгандар билиши мүмкүн. Мен салмакка байланыштуу тоого чыкпай калбадым. Башка себептер болду. Салмак оюнчу болгондо анда активдикке чыкпайт болчу. Негизи эми сен деле билесиң да, Кыргыз Travel'дын бул атынын келип чыгышы, Кыргыз Travel келип чыгышы бир Ош шаарына эмес, бир телеканалга эмес, бир эч нерсеге байлабай, балким мындай ошол программанын ичи да эркин го. Өзүң деле кошо түзгөнбүз программаны. Ошого Кыргыз Travel деп атын койгонбуз. Анан өзү негизи бунун келип чыгышы эң түпкүрү ошо мен мурда Нур деген телеканалда иштечүмүн. Ошол жактагы ал жака программа эмес, биз жөн эле эс алган чыкканбыз да. Өзүңөр эле. Ошол жактагы балдар, Элдар деген бала бар эле, Тима деген бала, Бектур, Адилет ушулар болуп Карагой жайлоосуна барганбыз анда дагы. Бирок барганыбызды кетип атып эле ушундай идея келип кеткен. Биз деле влог тартпайлыбы депчи. Өзү тартпай, бизде GoPro бар. Кет тартабыз деле, ошол жерден эч кандай нерсени ойлонбой эле камераны алып, GoPro'ну алып бияка коюп, ушинтип тартып, ошол мезгилде менин дронум бар болчу. Дронду алып алып, Карагойго чыгып, ал жактан тартып, анан фотоаппарат менен дагы видеолорду кылып, шашлык жасап жеп, ушинтип айланып келгенбиз да. Ошону сонун кылып монтаждап, бир телеканалдын стилине эмес, балким YouTube стилине салып, эркин кылып, ошо Бектур деген биздин монтажерибиз бар, кичине мындай баягындай кызыктуура кылып монтаждаган да. Юмор аралаштырып. Кийин деле ошол фишканы колдондук. Сен деле көрүп калдың. Анан ошол жактан келип, бирок ал жак названиясы жок. Жөн эле Карагойго барып эс алып келип деп ушинтип жүргөнбүз. YouTube'да жүргөн 149 просмотр мененчи. Анан ошо 149 просмотрдун ичинен ошол жергиликтүү телеканалдардын бирөөсүнүн жетекчиси көрүп, анан сунуштап бизге чыгарбайсыңарбы деп, анан чыгып калган. Мен мисалы үчүн ошол мезгилде чыгарат элек. Сен канча выпускка катышып калдың? 3 выпускта чыктың, Андан кийин сен катышпай калгандан кийин биз чыгардык. Азыр башка телеканал менен иштешип атабыз. Сен көрүп атасың. Мен наоборот сенден сурагым келип атат да. Ошол мезгилде Кыргыз Travel кандай эле, азыр кандай чыгып атат? Бир максаттан тайып кеткен жокпу? Жок, максаттан тайып кеткен жок. Мен мындай айтат элем, тескерисинче бардык нерсени биринчи баштаганда кээ бир жерлердин мындай толуктай албай калышы мүмкүн да, кээ бир мындай кемчиликтерин көрбөй калышы мүмкүн. Кыргыз Travel программасы кийин тартылган сайын кайра ар бир эфирден эфирге чейин мындай өсүп алатты да. Неге бул учурда ушундай каржы токтоп калганына мен да түшүнбөй атам. Бирок силер менен аралашып эле жүрөм. Кыргыз Travel менен сөмкө ачыкканда анчалык деле каржы көп кетпейт. Ар бир адамдын бюджетине биз биринчи программада 1000 сомдон чогултуп барганбыз. Кээ бирлер бизге программага жазып калат го комментарийлерге, кантип эле бул акчага барса болот деп. Биз чындыгында ал акча менен кантип барып эс алып келсе болоорун көрсөткөнбүз да. Сизге берген жообум ушуну Кыргыз Travel программасы чындыгында өсүп келаткан. Азыр аны ушундай учурда токтотуп койбош керек, себеби Кыргызстанга ички туризмди көтөрө турган долбоорлор, идеялар керек да. Менин оюм ушундай. Негизи баягы азыр бизди деле силер өзү иштейсиңерби? Жумушуңар барбы? Эс алып эле жыргап жүрө бересиңер дейт да, бирок чындыгында элдер ушундай бир көп акча кетет деп ойлойт экен да. Эми башында ошо эң негизги программанын ичиндеги өзөктөрү бул канча акча кетет деген кошконбуз да. Анткени элдер мындай бир эс алып келиш үчүн, же болбосо Кыргызстандын сонун бир коз жерин көрүп келиш үчүн бир көп акча кетет деп, анан кийин 24кө 7 иш менен алек болуп, үйүнө барса да ишин ойлоп, ушундай бир мезгилде жүрөт да. Балким бардыгы ошо Кыргызстандын эң эле жакын жерлерине, бир 50 километр, 100 километр болгон жерлерине барып көрүп келе турган болсо, анда биздин ички туризмибиз жөн эле өнүгөт. Ошол жердеги айыл жөн эле өнүгөт.
жок дегендечи, ошол жердеги айыл өкмөткө кичине болсун акча түшөт. Мисалы үчүнчү. Ооба да. Ошого бул нерсе адамдардын мол жагын кичине өзгөрткөнгө өтө чоң болбосо да мынча бир түрткү болойлу деп эле жүрөбүз. Ой, андан дагы маанилүүсү ал жакка барып булгабай, өзүнүн артынан тазалап, мүмкүн болсо кээ бир адамдар таштаган болсо мусорлордун да тазалап турганы биздин жаратылышыбыз деле, биздин мындай жүзүбүз десек болот да. Башка жактан дагы туристтер келип бизди көрүп турат, алардын жаман ой менен кетүүсү бул туура болбой калат деп ойлойм. Исхак, сага суроо. Микрофон тартып алсаң. Сен үчүн ошол Кыргыз Travel программасынын бир нече чыгарылыштары тартылды. Сен үчүн мындай эң жаккан эфир же эң бир жаккан жер кайсыл жер болду? Кайсыл жер эсиңде калды көбүрөөк? Кара кош. Сен видео. Негизи биз тарткан чыгарылыштарда каржылоого жараша ошо Ош облусундагы эле жакыныраак жерлерге барып келип аттык да. Анан бирок чайкы эс алууларда өзүбүз барып келген жерлер мага более мындай ошол жактары жакты да. Эми мындай бирөө каржылап берсе, мындай бирөөнүн акчасын иштешип аткандай болуппу? Жок, андай деле эмес негизи. Ал мезгилде программа токтоп калган да. Эң негизги баягы кызыктуу мезгил экен, жай мезгили. Баягы кооздук баары болуп турган, жашыл, айлана баары жашыл, баягы баардык жерге жетсе болот да. Эми кыштагыдай эмес, кандай машина менен болбосун, Сар Челекке бардык, Карагамышка бардык. Мага эң жаккан жер ушу Карагамышка барганда болдук, бирок ал жерде чыгарылыш тарта албадык. Өзүбүзгө керектүү контенттер тартып келдик. Аябай кооз мага жаккан жер ошол көл болгон. Ал эми өзүбүздүн программа боюнча айта турган болсом, эң кызыктуу чыгарылыш бул Мурдашка болгон. Себеби Мурдашты билген адамды албай эле өзүбүз барып алганбыз. Андан дагы 5 адам барып, жолдон машинабыз кардан ары өтө албай калдык. Андан ары мен дагы баарын ээрчитип кете бергем. Эми пландалган жерге чейин барыш керек да. 3,5 саат жөө басканбыз ал жергечи. 3,5 саат ошол жерде аябай кызыктуу болгон. Акырында барып кара көчкө такалган ошол жерде. Бирок ошол 3,5 саат баскан дагы аябай сонун бизге неме калтырган да, мындай өзгөчө эмоцияларды калтырды жолдо кетип атканда. Эң жакшы көргөн чыгарылышыбыз ошол Мурдаштагы чыгарылыш болгон бизге. Анда канча 5 киши элек, 5 киши болду. 5 киши барып, колубузда чоң пакеттер, мен газ көтөрө алгам, газ баллон чоң, газ баллон көтөрө алгам, көмүр, 3,5 саат бир тизеге адашпасам, тизеден жеткен карда басып барып, көздөгөн жерибизге жетпей, караса күн батып кетип атат. Ошол жерге эле тамак ашыбызды коюп, дрондорубуз главный үйдөгө учат эле. Дрондорду учуруп кеткенбиз. Биз барган жерден, биз бара турган жерге чейин бир 15% эле жол баскан экенбиз да. Аралык жол. Андан дагы басыш керек. Ташка кетсек, анда канча саат жүрөт эле? Билбейм, бир күндө точно жетпейт. Анда кеч ошол жерде жатып калыш керек болот эле. Актилек, сен үчүн кайсыл жер эсиңде калды көбүрөөк? Кайсыл жер эмнеси? Эгерде жакшы жагынан, жаман жагынан алып караганда, Кыргыз Travel мен үчүн ошол чыйырчык аябай эсимде калган. Жаман жагынан? Жаман жагынан. Неге? Анткени ошол чыйырчыкка Кыргыз Travel программасын тартып барганда, биз баягы муз тебип баллон менен түшкөнүбүздө, мен ошо тизем ооруткам. Потом кайрылып бул жерде тарамышым үзүлүп кеткен тиземдегичи. Ошонун айынан 6 ай жакшы баса албай, тоого чыга албай, футбол ойной албай, анан эми бести көрөт. Ошонун айынан деп эле. Тамаша. Ошол бир азыр жолобойм ошол жаккачы, мындай муз тепкен жакка жолобойм. Жаман жагынан ошол эсте калган. Ал эми жакшы жактары көп. Биздин ар бир барган жерибиз Кыргыз Travel'га. Ошол жердеги эң эле жакын айтайын, бизде Лаглан деген каньон бар. Кайсыл жерде экен дагы көрүүчүлөр балким билген көрүүчүлөр бар. Кара Суу районуна карайт, ошол Папан жакта, Папан айыл. Оштон алыс эмес. 50 километр болгону. Барып келишиңер 100 болот. 2 саат, 2,5 саат, эгер жеңил машина менен барсаңар 2,5 саат балким. Эми чоң машина менен бара турган болсоңор, анда 1 саатта даже жетип барасыңар да. Эң жакын жер. Сонун каньон сүрөткө түшсөң болот ичине кирипчи. Ошол жерде эле өзгөчө жер да.
биз жетегүз аракет кылышат го каньондорду өткүлөбүз деп. Демек өзүбүздө деле бар. Ошол жер эң биринчи барганыбыз, мага жакын жерлерден ошол жер аябай менин эсимде калган. Анан кийин ошол Мурдаш. Мурдаш, анткени Мурдашта биздин машинабыз подъемдон чыга албай кыйналганбыз бир. Экинчиден жүктөрдү көтөрүп алып 3,5 саат кар менен басканыбыз. Анан ошол мезгилде эле мен адашпасам бутум ооруйт эле. Ошол дагы бир аз кыйнаган. Анан жолдо бирок биздин ойногонубуз, бири-бирибизге жүк көтөрүп турганыбыз, ошолордун баардыгы бир эмоция катары сонун калган да. Ошого ошол чыгарылыштагы биз үчүн мындай эң эсте калган чыгарылыштардын бири да. Өтө сон. Мен дагы өлү эсимде ошол газ көтөргөндө кыйналбайт белең. Эмнеге ошондо газ мен көтөргөм? Газ сеники болчу да. Вроде командада эң жашы деле мен эмес болчумун, менден жаштар бар да. Бека. Бектуру бар болчу. Жакшы. Бизди сырттан, бизди дедим, сиздерде сырттан көргөндөр дайым эле ушинтип жаратылышка чыгып эс алып жүрөт, природада рахат алып эле жүрүшөт деп ойлошум мүмкүн. Айтсаңар, жаратылышка чыккан же программа тартуунун мындай кандай кыйынчылыктары бар? Кандай күндөр өттү эле? Негизи ушул жумушубузду ошол жаратылыш менен байлап алганыбыз бизге бир жагынан аябай жакшы болду. Себеби ошо жумуш менен, шылтоо менен барып эс алып келип атабыз, башка болуп атат. Бирок мындай карап көргөндө көрүүчүгө аябай оңой да. Барып эс алып келет, чырга эле ушуларды турбайбы? Телеканалда иштесең ушул экен да, барасың, эс аласың, каржылоо да жакшы окшойт депчи. Элдер анчалык ойлогондой деңгээлде эмес да. Бир күн программаны пландайбыз, сюжетин түзүш керек, даярданыш керек. Андан дагы ошол жерге барыш керек, ал жерде погода кандай, ал жерге эмне машина менен барабыз. Бизде бишенген бир эле машинабыз бар го. Фит, легендарлуу Фит. Бийигирээк да машина табыш керек, алысыраак бара турган жерлергечи. Даярдык, ошо менен биринчи ушу даярдык, андан кийин жетиш, ушу программаны тартып алыш ийгиликтүү. Андан кийин эң негизгиси техникада, биздин техникабыздын эми баасын айтпай эле коеюн. Тескерисинче айтыш керек азыр. Силерге заказ бергендер болушу мүмкүн, мен мынаны тартып бер дегендер болушу мүмкүн. Анан силер заказдын баасын айтсаңар, алар эмне мынча кымбат деши мүмкүн. Техникаларыңар жөнүндө эле балким алып деле айтсаңар болот. Техникаңар жөнүндө айтып көрчү. Мисалы, бул FPV дрондун корпусу экен, Дрон өзү. Дрон өзү. Буга GoPro. Эксперттер өзгөр талдап берсеңер. Дрон боюнча мен айтып берейин. Негизи дрондор боюнча бул FPV деген дрон азыр Ош шаарында бир эле бизде бар. Башка эч ким алып келе элек, анткени мунун бир аз акчасы кымбат, анан үйрөнүш оңой эмес да. Акчасы канча? Негизи акчасы кымбат дегенде, бул дрондун азыр ушул турушу эч нерсеси жок да. Ушул турушу $500. Мындай караганда арзан эле көрүнөт да. 50.000 сом деп коелу. Бирок мындай караганда, бирок буга пульт керек, очки керек, бул жагынан камера керек, батарейка керек. Ушуларды кошуп ар бирин өзүнчө сатып алыш керек. Ооба. Комплект жокпу? Бул дрон Нурда элдер бул районго чыккан. Нурда элдер колго жасашкан. Карбон корпустары жесип алып, анан кийин мотор жасашып, мотор тагышып, пропеллер тагышып, бир программа компко коюшуп, ошодон настройка кылып, анан муну кулатып, ар нерсе кылып, курап чыгышкан. Анан ушул популярдуу болгондон кийин анан атайын муну чыгарган компаниялар пайда болгон да. A few moments later. Же болбосо каласаң, өзүң каласаң. Мына корпустун отдельно, моторун отдельно, рамасын, могут, отдельно кылып, видео жасап берет деп койсоң болот да. Я не понял. Ну, очень интересно. Ошон үчүн мунун ушул турушу $500. Жалпы комплект анан очкиси кайра $600, пульту $400, GoPro'су $400 болуп кете берип, азыр менин ошол бир FPV дронум бирөөсү $3,000 барып калат да. Охо. $3,000. Жакшы. Ошол ал мунан сырты болгон үчүн, мисалы үчүн наркы дронду алып берсең, сырты болгон үчүн бул ошо помещениянын ичинде көп учат. Терезеден кирип, балким айрым көрүүчүлөр көрүп калгандыр, терезеден кирип, кайра чыгып. Тойлордо азыр популярдуу болуп атат, концерттерде. Клиптерде, Жакстын клибинде себелипте жалаң ушул FPV дрон менен иштешкен. Андан кийин Рецепт счастья деген кино чыкты го. Ошондо моундай дрон колдонулган.
Бул болсо сыртта уча турган жанагы скорость менен машинаны кубалап баратканга же болбосо зданиядан азыр болсо ошо именно Кыргыз Travel'га биз ушуну аябай көп колдонобуз да. Анткени биздин аска зоолорубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар, тоолорубуз бар, карагайларыбыз бар, сонун жерлерибиз бар. Ошону ичинен жанынан жакын сонун кылып бир алып бере турган дрондордун бири да. Мындай кыйынчылыктары дегенде айткым келди эле. Буга чейин учурлар болду, дрондо түшүрүп жиберип, ошончо кымбат буюмду түшүрүп жиберип, мындай балким ыйлаган, балким көңүлүңөрсүз болуп калган күндөр. Биз экөөбүз тең дрон кылып атканбыз. Негизи ошо мен Ахлек сенсей деп атпаймынбы? Сенсейден ошо дронду кулатыш боюнча да үйрөнгөн экен. Чугат экен бири-бирине өтүп турат экен. Биз ошо Сарычелек бар, Сарычелектен кийин ага жакын Каракамыш көлүнө барганбыз да, кечинде эс алып эртең менен чыгып кеттик көлгө. Түштө барганбыз, бардык, жайгаштык барыбыз. Анын артынан эле мени биринчи болуп дронду көтөрөйүн дедим да, башкалар эми келип атышат. Дронду көтөрөйүн деп аябай шашып бир көтөрдүм. Көлдө бийиктен көрдүм, кайра ылдыйраак түшүп көлдүн жанынан учуп көрдүм. 2 кадр алдым, ошо 3-үчүсүнө чыктым, спорт менен аябай ылдам режим менен 50 км/саат ошондой учуп аткам да, бир маалда эле оң жакка барат эле дрон жок болуп кетти. Мындай учурда мындай күлгөндү же ыйлаганды билбей каласыңарбы? Мен айтып берейин мунун эмоциясын. Бул биринчи жолу дрон кулап атышта. Мен көнүп калгам. Мен дрон кулаш боюнча уже профессионал болуп калгам. Бул биринчи жолу кулап атат. Жанында турам, анан учуп атып эле будан эч сөз чыкканча ой деген эле эки сөз чыкты. Болду. Мен сразу не болду десем, дрон кулады деп эле ошол кулаган тарапты карап калды. Башка сөз жок эле. Жүгүргөн боюнча кетти да. Сүйлөгөн жок эч. Лицосундай караганда бозоруп кетти. Көзүмдө чоң ачылып калган да уже. Исхактын көзүн крупный план менен алсаң анчалык чогойбойт да. Анткени билесиңер, бул 120 миң, 130 миң акча, бул азыр оңой эмес да, чынында айтчы. Бизнесмендер деле 100 миң акчасын жоготуп алса деле ич ооруйт да. Бул дрон, ушул обычный дрондордун эң бир минусу, бул кайра оңош кыйын да. Балким устасы жок. Жарабай калыш. Жок, устасы бар. Назик да. Ошончо бийиктен түшөт. Ошончо түшкөндө да кандай тарезе түшөт, эмнеси бузулат, ошого көз каранды болуп калат да. Кудайга шүгүр, бул болсо Каракамыш көлүн баргандар балким билеттир. Көл, анан кийин мындай тоо болуп кетет, анан кичине арчалар бар да. Бул арчага киргенде арчага илинип калган. Муну кулаган эмес да. Бир эң жакшы жери ошол. Илишип эле калат. Ооба. Ыйладыңбы? Кандай болду эмоция чындап ошо? Ал мезгилде баягы дрон эми жаңы эле учургам да, заряд өчүрүлгөн. Биринчи дронуңбу? Биринчи жолу ошо биринчи дронум ошол жерде кулашы, биринчи жолу кулаш. Анан эми заряды бар экен, жакшы. Связь көрсөтүп атты ошол жерде. Чуркаган боюнча эле кеттим. Эмнени ойлоп кеттиң кетип атканда? Эч нерсе жок, уже түштү баягы, эч нерсени билбейсиң да баягычы. Мындай акча чачырагандай болуп же. Жок, эртеси күнү алып алган заказдар эске келип, эмнени учурам деп таап аламбы дегенчи, же талкаланып кеттиби, жарабайбы деген. Ал жерде баягы кантип алам, кантип барамдан башка эч нерсе ойго келген жок да. Себеби көлдүн аркы бети мындай эле тик жар да. Жар бул жак. Мындан бул жагында эле бир аз неме бар, арча бар. Эгер ошол арчадан өтүп бул жагына түшкөндө түптү ташка тийип сууга түшмөк экен да. Ошо бир Кудай сактаган. Ошол жерге жетиш үчүн 1,5 саат дрон издегем. 1,5 саатта дрон баягы кыймылда болбогон үчүн батарейкасы кармайт экен, жаш. Булар болсо 1,5-2 батарейкасын кетирип менин артыман кошо жүрүп, вообще бийик жар кулап кете жаздап атып, таштан ташка өтүп атып, ошо 1,5 сааттын ичинде туура эмес баягы көрүп алган экен мен кайерге түшкөнүнчү. Себеби арчанын түбүнө кирип кетти. Ал жактан табыш кыйын болчу. Бирок бул эч нерсе эмес. Кийинкисинде мындан да опасный кылады дрон. Арстан. Анан иштеди ал дрон. Бир эле эч нерсе болуптур. Болгон эле пропеллери сынган, бизде запасы бар да. Запасын тагып, өчүрүп, кайра эле артынан учурганбыз. Ал жерде баягы балдар жанында болуп, таап алгандан сүйүнүп, мындай көп билинбеди да. Байкалбады. Бирок башында эми жогот чынында ошончо акча кетип атса, баягы алган дронун өзүн актай эле киши. Болсо экинчиси Арстанбапта болду бул. Баарын тартып бүтүп, акыркысын баягы кондурайын деп аткан дрон. Кондурайын десем эми чогулуп калып келе бир видеого түшүп коелу деп барабыз баягы тойдогудай кол калап, артка акырын кетип аткан, кетип баратып эле. Телефондон болсо батарейканын заряды
неме телефондун заряды -20% чыгып калды. Анын баскыч жакты уже дрон управлениясы баш бербей артка ташка тийген. Андан да эң кызыктуусу дрон болсо ташка тийип кулап баратып, ал мындай бийик жерде, именно ошол жерге келгенде Тынстан деген эке бар. Ошонун болсо колуна түшүп калат дрончу. Жерге түшпөйт. 50 метр бийиктен анын колуна келаткан дронду кармап алат. Болгону артка тийгенде гана бир канаты сынган дрондун. Башка эч нерсе болгон эмес. Келди алдагы ошо именно баягы жерден кармап калганда. Карап отуруп, бир малда эле дрон болсо эч нерсе көрмөй түшүп барат эле Тынстан көрүп калат. Сигнал, анда сигнал үзүлгөндө эле огудай дегенсиң го? Жо мен вообще жетишкен калгансың. 1-2 секунддун ичинде эле болуп кеткен. Анан бирок ошо таным азыраак эле акчага оңдоттук. Дрон азыр иштеп атат. Салганча. Тынстанга рахмат. Ооба. Азыр бир нерсе Керектүү жерде, керектүү учурда. Этят табыш деп айтышат баары. Тынстан жок бул жерде кармап. Тынстан жок болон, Тынстанга анан чай алып бергенсиң? Ооба. Эми ар бир нерсенин жаман жана жакшы болот деп жогоруда айтпадыкпы? Ушу биздин эң жаман көрүнүштөрдүн бири ушу алган кымбат аппараттарыбызды бир нерсеге ийилип, кулатып, сындырып алганыбыз да. Кулатып, сындырып алган боюнча мен аябай көп туш болдум, анткени эң биринчи алган дронум бул ушуга окшош RDS болчу, 120 000. Ошонун строительный компаниянын рекламный ролигин тартып атып, крандын зымына илинип, анан кулап түшкөн. Түшкөндө ал жерде менин опытым жоктугу биринчиден, экинчиден мен баягы дронду жакшы түшүнбөгөндүгү. Мисалы үчүн ошол жерде дронду мен жакшы сактап кала турган мүмкүнчүлүгүм бар экенин кийин түшүнгөм да. Анткени ошол жерде аварийный посадка же болбосо моторду отключение деген нерселер бар экен да, дрондочу. Мен ошону кылбагандык үчүн кумга түшкөн дагы кумда мотор айлана берип, мотору күйүп кеткен да. Эгерде аны билгенимде мен өчүрүп калып эле дрон жакшына эле калмак да. Ушундай бир нюанстары бар экенин эле кийин билдим. Ошентип ал дронум кулап, мотору күйүп, анан моторун таппай 1 ай запчастин күтүп, запчастин оңотуп келгенден кийин анан анын шлейфи бузулуп, биринин артынан бири чыга берип, аябай кыйнаган да биринчи дронумчу. Бирок ошол биринчи дронун бар мезгилинде эле мен ушул мына FPV деген дрондорду заказ берип койгон болчумун, бирок мага келе. Ошол учурда болгон да. Анан ал дрон оңолгондон кийин бул дрондор келди. Анан бул дрон болсо беркилердин управлениясы башкача да. Обычный дрон FPV-ники башкача. Муну бир адам сразу учуруп кете албайт. Мисалы үчүн обычный дронду мен сага көргөзүп берсем азырчы, сен 1-2 учуруп уже түшүнөсүң дагы, профессионалдуу деңгээлде учура албасаң да уже управлять этип каласың да. Анткени мунун өзүнүн защитасы бар, өзү бир калыпта тура алат. Ал эми FPV дрондун өзгөчөлүгү бул дайыма управлениеде турасың, кыймылда турасың. Джойстикти кое бере албайсың, скорость катуу болот. Анан бул каалаган тарапта өчөт да, мисалы үчүн айлана алат, бул жак айлана алат, бул жак айлана алат, сальто кыла алат, ушундай кыла алат. Ошон үчүн дагы муну ошол нерсесин түшүнүш кыйын да. Анын берки дрондон ылдамыраак. Ооба, бул берки дрон, мына мисалы үчүн меники эң кымбат деген 234 000 турат, обычный дрон. Ошол 70 километрде чыгат, мисалы үчүн немеге, саатына, спорт режимде. Ал эми бул FPV дрон 200гө чыгат да. 200 км саатына деген бул өтө чоң. Машинанын ылдамдыгы менен салыштырганда деле. Азыр машиналар деле 200гө чыкса аңталып кетет да. Ооба. Ошого бул дрондун кулай берип эмнеси көп кетет, бул эң назиги бул GoPro да. Биз өзүнүн камерасынын үстүндө бул GoPro турат да. Ошого запись кылабыз. Bir GoPro $400 турат да, орто есеп менен эсептегендечи. Мен ушул убакка чейин канча GoPro сындырдым десек, 3 GoPro сындырдым да. Эми 3 GoProну эсептегенде $400 $1200 уже жок деген түшүндүрөт да. Мен азыр $1200 дронду алып эле минуска киргем да. Ошон үчүн дагы муну башташ кыйын да. Ошого мунун ушундай бир контент жаратыш үчүн, же болбосо ушундай өнүктүрүш үчүн жаман жактарын дагы сөзсүз эске алыш керек да. Кара жактарын да. Ооба. Мен түшүнүшүмчө бир дрон ошончо акча турат, бирок ар бир заказ эле андай кымбат болбойт. Мисалы, бир дрондун акчасы бир заказдан өлүп кетсе чыкпайт. Ооба.
бир келе бир бөлүгү болот. Ошондо заказга канча чыгасыңар? Мен жашырбайм, мисалы үчүнчү. Мен азыр мындай эсептегем. Мен GoPro'м сынгандан кийин эсептегем мунучу. Мисалы үчүн обычный дрондо буда сындырбай алып калышка дрон өтө чоң мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде сен аккуратно учсаң, карап учсаң, бул сынбайт. Бул көп жылга иштеп берет. 100% кепилдик бар да. Ошон үчүн булнун акчасы азыраак. Бир объекти мисалы үчүн 3000 сомго эле тартабыз да. Мисалы үчүн бир строительный компания курулуш компаниянын. Ооба. Курулуш компаниянын бар жарым саат тартып беребиз ар жак бер жагынан. Монтаж жок, жөн эле материалын өткүзүп берип 3000 сом да. Ал эми ошол эле строительный компанияга эгер толук ошол ар тараптуу кылып учуп ичинен бери учуп бере турган болсок FPV дронда, анда муну мен $250 кабышам да. Эгерде $250 эмнеге $250? Анткени GoPro $400 турат. Кулаганыңда ошол жерде кулаганыңда балким GoPro'нун жөн эле экраны сынышы мүмкүн, бирок жарактуу болуп калышы мүмкүн. Ичиндегисин алсаң болот. Ичиндегисин алсаң болот. Ошон үчүн мен GoPro'нун жарым ценасын коюп койдум да. Анткени буда защита жок. Балким ал жерде кулабай деле калышың мүмкүн өзү негизичи. Бирок тобокелчиликке барат. Тобокелчиликке баргандыгым үчүн анан городдун ичинде, шаардын ичинде болгондугу үчүн. Анткени шаарда бизде зым көп. Азыр дрон учпаган адамдар үстүн карабайт байкасаң. Тротуардын астын карап жүрөбөт, жерде мусуларды карап жүрө берет. Мен дрон учкандан мындай өйдөн карасам, өйдө да ушундай бардак экенин түшүндүм. Азыр ишенбесеңер, мен көрүп карап көрсөңөр, эшикке чыгып, Араванскийге барып туруп, мындай асманды карасаңар, зымдар башың айланат да. Башың айланат. Бир жеринде троллейбустун зымы, бир жакта интернет, бир жакта свет. Азыр башка мамлекеттер жерди казып алып өтүп атпайбы? Асманды карасаң, асман пустой да. Асманды көрө аласың. Бизде мындай шаардын ичинен карасаң, эң биринчи зымдар көрүнөт, андан кийин булуттар көрүнөт. Ошого шаардын ичинде бир аз кымбат, ал эми сыртта боло турган болсо, айтайын дегеним, ошол эмне тартылат, кай жерде тартылат, ошого жараша айтам. Минимальный бул $100, максимальный уже $500-600. Анда Искакка кайрылсак, Искактын прайсы кандай баада силердин элдин съемкасын кылып бересиз? Биз ошо балдар менен чогуу эле белгилеп алганбыз прайсты. Бирдей эле 3000 сом менен тартабыз бир объектти. Бирок ал эми кээде баягы съемканын кыйынчылыгына да карайт да. Мисалы бир күн жүрүш керек болсо же 3 батарейкадан көбүрөөк кетириш керек болсо, анын үчүн да 3000ден жогорураак болот, 5000ге. Бирок биз жантан бери дрондун кара жактарын айтып атпайбыз. Мисалы түшүп кетсем мынча болот, мынча акчаң кетет дегенчи. Пайдасын айтып, канча акча таптың анда? Чындыгына келе турган болсок, дрон менен жакшы акча тапса болот. Себеби дрондун жумушу да кыйын эмес. Аз убакытка тартасың, аз эле учурасың, бирок жакшы акча тапса болот. Мисалга бул дрон меники Erdo EKS 121 000 сомго алгам, флешкасы менен 123 000 сом болгон. Кандай ойлойсуң сен, ушул дронду мен канча айда актаттым? Канча жылда? Эгерде тойго чыксаң, тойго 3000ден чыксаң, 2,5 ай же 1 сезон дейли, күзүндө чыксаң, 1 сезондо актап, эми бир аз доходко чыксаң болот, өзүң иштеп баштасаң болот. Мен оюмча. Ошо дрон жумушу баягы эми тойлордуку сезонный болуп атпайбы? Биз эми сезондон сырткары да башка иштер бар да. Бир эле той эмес, заказдар, ошо мен негизи мындай карап келгенде, мына күздүн сентябрь, октябрь 2 айда актап. 2 айда актайт. Анда ноябрда уже доходко чыга баштайсың, Ошондой болду. Бирок эми февралда алгам, андан бери мурда жумуштарга колдонуп, мурдагы да акча болгон, бирок дрондун акчасы жакшы экен. Мындан сырткары да техникаларды алып алдык, телефон өзүнүз актап атат. Элдерге сунуштайт элек. Биринчиден кызыктуу дрон колдонгон, экинчиден бирок үйрөнгөнчү тапса болот. Үйрөнгөнгө ошо чындап ошо үйрөнгөнгө келгенде такат адамдар. Мисалы сенсейне байланыштуу дейсиң. Кызыгуу жок. Кызыгуу эле эмес, адамдын шыгынан да болот экен да. Мисалы канча учургандар деле бар, дагы деле ошол боюнча мисалга. Сенсей айтмакчы, дронду баягы жөн эле учуруп нөбөт койбостон творчествону мындай өзгөчө кадрларды алыш керек деп дайым айтат да. Ошо дронду үйрөнүп жатканда дагы жакшылап үйрөнүп алыш керек биринчиден. Андан кийин учуп башташ керек. Адамдар деле ошондой да, эгер сен жакшы учсаң, жакшы тарта алсаң, анан сага заказ берет да. Азыр бирок
конкуренция көбөйүп атат. Себеби ошто эң конкурентиңер ким? Белек десек. Дрон учургандар боюнча. Белек жакшы. Белек жакшы. Ал баланы мен ошо биз экөөбүз мурда бир телеканалда иштегенбиз чогуу. Дрон темасына чейин эле тааныйм. Аракетчил, жакшы бала. Бирок балким муну көрбөй мен ачыгын эле өзүнө деле айткам. Балким дагы жолугуп калсаңыз дагы деле айтышы мүмкүн эгер тема ачылып калса да, бирок бир нерсени бир жолу айтасың бир адамдын кемчилдигинчи, бирок кайра барып айта берсең багын как будто мындай жаман көргөндөй болуп калат да. Бирок ал бала ак көңүл, аябай сонун бала да. Бирок ошо бир эле жеке мен өзүмө жакпаган жери, мисалы үчүн дрондун аябай мындай титиреп кеткен жерлери болот го, неудачник. Ошолорду дагы коюп кое берет да монтажыначы. Инстаграмга кирсең деле балким жөнөкөй адам аны байкабайт, сезбейт. Мисалы үчүн дронго же болбосо видеого тешеси жок, мындай Инстаграмдан көргөн адам ошту сонун тартып болуп кете берет да. Бирок менин көзүмө көрүнөт. Бир-эки жолу айткам бирокчу. Десем ооба деп күлүп койгон, бирок андан кийин деле бир өзгөрүш болгон жок. Ошого белекти биз конкурент элестетпейбиз. Ал биздин жакын инибиз болот. Биздин чогуу эле жүргөн, мисалы үчүн чогуу эле ошо ошту тарткан адам болгон, ушу бизге көбүрөөк жакын келбейт, бизди ошол оштун тартып жүрөт. Биз эмнени тартсак ал деле ошону тартат. Ошого аны биз конкурент көрөбүз, балким команданын бир немеси катары. Белек менен ошол кайсыл жерге барды элек? Кайерге барды? Белек менен чогуу. Мурдашка барганбыз. Мурдашта бешөөбүз болгондо белек бар болчу. Жок. Ошо эң артта калып баскан белек болчу. Ооба. Белекти. Ооба. Команда деле чогуу эле. Аны конкурент көрбөйбүз. Конкурент мындай башкача айтам, мен айтары конкурент көрбөйбүз. Конкурент бизга. Бири-бириңерге конкурент, бири-бириңерди өстүрүш үчүн. Жакшы. Жумуштан бир аз алыстасак, телефонуңарды алгым келип атат. Мүмкүн болсо телефонуңарды берсеңер. Эмнени көрөсүң? TikTok'ты ачып берсеңер. Бир жактылык. Закон алабыз. Мындай рубрика деп айтсак болот. TikTok'уңардагы акыркы 5 видеону көрөбүз. Өзү түштөгөнбү? Жок, рекомендацияны. Рекомендациядан силерге сунушталган видеолорду көрөбүз. Жана силер эмнеге көбүрөөк кызыгасыңар, эмнени көбүрөөк көрөсүңөр, көрүм келип атат. 2 жолу. Ассаламу алейкум достор. Абнайт эткен рекомендацияны. Биринчи эле Актиликтин телефонунда биринчи телефондор чыкты. Экинчи видео. Бул не видеонун экени түшүнүксүз болду, бирок ооба, баягындай жаратылыш тоо, Үчүнчүсү аяш көрбөсүн да. Чегим көрбөсүн. Мен бул TikTok'та баарыбызга рекомендация арганда болуп калышы мүмкүн, кокустан чыгып калды. Бул кыз көбүрөөк аракет болгондо аракет чыккан. Ал айып силерде эмес, 4-үнчү видео. Жаратылыш кайра эле. 5-инчи видео интервью. Ооба, сонун. Негизи 5 видеонун 3-өсү жаратылыш боюнча болду. Бул өтө чынында эле сен ушул тармакта жүрүшүң, ушул тармакта өтө жакшы билишиң, ушул тармакка кызыгышың көрсөтөт. Телефонуңа мен ойлодум эле. Негизи эмне чыгат деп азыр бергенимде PUBG чыгат деп ойлодум эле. Жок, биринчи обновить эткенге чейин PUBG чыкты. PUBG чыкты, болгондо да стрим чыкты. Ооба, анткени PUBG'да стримди бир аз ошо TikTok'тон көрүп калам. Анткени стримдер азыр көбөйүп кетти го. Аябай жаман адаттар көрүнүп, ошого атайын мен кирип, басып, ошо лайфхак көрүп коюн. Эгерде силерге жакпаган контент болсо, не интересует деген жери бар. Ошону басып койсоңор, TikTok'та 3 точканы басып туруп. Ооба. Басып койсоңор, ошого окшогон стрим же болбосо кандай бир жаман контенттер болсо, ошого окшогондор рекомендацияга келбей калат да. Мен ошондой стримдерди кылып койгом, бирок PUBG'нын гана стримин көрөт элем да. Ошого мен оюма сразу PUBG келди. Анан жаратылыш
ошол биздики 5 видеонун экөөсү жаратылыш, бирөөсү дос, бирөөсү жеңем көрбөй турган тема келди. Исхактын рекомендациясын көрөбүз. Акыркы 5 видео эмнени TikTok Исхакка сунуштайт. 2 жолу абнойт этем. Та бир жолу. Биринчи клуб. Алдапсың биз жаратылышта эле салам деп. Экинчиси мультфильм. Эш мультфильмге карап каласың көрүп. Көрөм. TikTok'та мультфильм көрөсүң. Мисалы мультфильм жок. Үчүнчүсү бул Ice Cup да, оюн. Dota. ойлойт. Төртүнчүсү спорт. Волейбол болгондо дагы. Бешинчиси машина экен. Исхактан жаратылышты көрбөй калдык го. Исхактан мультфильм көрдүк 2 жолу. Бир жолу. Дагы бала кыйгалсың? Негизи мультфильм көп көрөсүң? Жок. Рекомендация көбүнчө ошо Том Жер мультфильм чыгып калат, ошону 1-2 жолу көрүп койгом. Ошондой кайра чыгарат азыр. Том Жери мен дагы деле көрөм. Том Жерди мен азыркыга чейин көрөм, анан эч тажабайм да. Себеби баягы зеригип отурганда көрсөң, ал спорттун чыгып атканын мен өзүм футбол ойнойм, волейболго да кызыгам, ошо көбүнчө. Исхакты футболист катары дагы көрүп жүрөбүз. Чындыгында футболду өтө керемет ойнойт. Журналисттер арасында эч кимди алдына кое бербейт. Мурда мен балгорчумун. Мурда бирок. Мында конкурентим Исхак деп кой. Мен да конкурентим Исхак да. Исхак, негизи жаратылышка чыгуудан башка дагы хоббиң футбол, дагы эмнелер менен көбүнчө алек болосуң? Бул гитараны аябай катуу ойнойт да. Бирок Негедир ошондой бир неме кылбайт. Өнүктүрүп же болбосо ошол эле контент катары колдонуп же болбосо интернетке жүктөп ошого көп кызыкпайт. Бирок мындай слуху бар. Гитараны эгер бир музыканы угуп турган болсо черте алат. Гитараны аябай жакшы. Каяктан алып алат? Бул мектеп мезгилинен эле ойночу болчу. Калп айтпасам, ошондой. Мектепте ошо 9-класста үйрөнүп баштагам. Андан 1-2 жыл үйрөнүп өзүмө гитара алган эмесмин. Бирөөнү эле гитаралар менен үйрөнүп жүргөм да, кийин студент болгондо деле чертип жүрдүм. Ошо былтыр ушу бала кезде кыялымды аткарайын деп өзүмө атайын бир гитара алгам. Гитара менен мен аябай деле баягы жакшы черте албайм, бирок кызыгуу балдар менен тоого чыкканда тоодо ырдайбыз, же болбосо офисте отурганда офисте отуруп ырдайбыз, ошондой эле. Кийин колдонуп каламбы деген маанидеги алып. Историялардан көрдүм окшойт. Жанагы TikTok'то трендти кайталаганыңарды. Азыр деле негизи ырдап бермекпиз. Андан сырткары ошо футбол ойнойм. Профессионалдык деңгээлде эмес, бирок тааныштар менен любительский футбол барып. Медиа кызматкерлеринин арасындагы сборный курамда бар. Исхак бир нерсе де, мен жөнүндө. Ошо Ош Сити командасында ойнойм. Мен жөнүндө да бир нерсе деди. Бишкекке чейин турнирге чогуу барып экөөбүз. Бекада ойнойт деп айтпайсыңбы десең. Негизи Бека ойнойт Ош Сити командасында. Мен кирбей калгам. Анткени мен ойной албайм. О кирбей калган себеби ойной албайм. Ошо кирбей калгандар силер дагы ойной албайсыңар. Зылдабагыла, капол болгула дейм. Эфирдин соңуна жетип баратабыз. Акыркы суроолор сиздерге биздин салпка айланган сурообуз болот. Ар бир программада ар бир конокко ушул суроолорду беребиз. Биринчи суроо мындай кыска жооп берсеңер деле болот. Биринчи суроо ак тилекке болсун. Эгерде бул жашоодонбу же аркы дүйнөгө өткөн адамдарданбы деп айтабызбы, бирөөнү азыр ушул учурда жолуктурган мүмкүнчүлүк болсо, ал ким болмок? Менин чоң атам болмок. Анткени менин ушу айылымда жүргөндө мен өз негизи Исхак
Коля деп атайт да. Бул балким уккансыңбы сен футболду деле Коля мындай Коля деген сөз бул кола дегенден келип чыккан да. Кола деген бул ошо мен кичинекей мезгилимде аябай рекламасы катуу болгондо чоң атам менин колам деп эркелетип жүргөн да. Анан апам кола деп, атам коля деп, эжем коли деп ушундай коля болуп калып, ушундай калып кеткен да. Айылда классташтарым бардыгы биздин классыбызда 2 ак тилек болгон. Ошон үчүн дагы менин Коля деген аларга да удобный болгон да. Ошого менин классташтарым бардыгы Коля дейт, анан бул жака келгенден кийин анан бардыгы ак тилек таанып, ошого Исхактын оозу көнүп калган. Коля дей берет да. Анан көбү таң калат, өзү ак тилек менен Колянын эч бир тиешеси жок. Эмнеге Коля дейсиң деп да айтып калат. Анан чоң атам мени аябай катуу жакшы көргөн экен. Эгерде мени атамдар урушса, башка болсо аябай катуу урушчу экен. Анан мен жүзүн элестете албайм да. Азырчы мен кичинекейимде өтүп кеткен. Анан мен жолуктурган адамдын бардыгы сенин чоң атаң мындай адам эле деп айтышат да. Мындай эле, тигиндей эле деп өтө көп макташат. 2 айылда жашаган экен. Ошо 2 айыл тең мен ушунун небересимин десем тааныйт. Бизде Алайкуда аэропортто болгон. Ошо аэропортто иштеген үчүн көп адам тааныйт экен да. Анан ошого таң калтасың. Алайкуда аэропорт дегенге таң калтып. Москвадан түз учуп келген эсиз. Алматы такташ керек экен. Ошого чоң атамдын баягы жакшы сапаттарын уккандыгы үчүн, мен ал адамдын жүзүн элестете албагандыгым үчүн мен аябай мындай ошол адамды көргүм келет. Ошол адамды чыныгы ошол сапаттарын өз көзүм менен көрүп, балким батасын дуасын алам. Ушул эле суроо го. Улай, ага эмне деп сурай берет элеңер? Чоң атаңар балким азыр жанарда болгондо эмне деп сурай берет? Эгерде ушул турушумда жолуга турган болсом, ушул мен сиз ойлогондой бала болуп чоңоюпмунбу деген балким суроо берет элем. Эгерде жаман жагын айта турган болсо, ошол жакшы жагын өзгөргөнгө, эгер жакшы жагын айта турган болсо, анда бир жакшы жагына умтулганга аракет кылмакмын деп ойлойм. Анткени бул жөнүндө ойлоп көрбөгөн экенмин, бирок азыр мындай оюма келип кетти да ушул. Сон ушул дагы эле ушул суроо болой. Искак сага дагы ушул эле суроолор болот. Ага эмне деп айтат элең? Суроо эмес. Эмне деп айтат элем? Эгерде биринчи жолуга турган болсом, сизди жакшы көрөм дебекмин, анткени жакшы сапаттарын угуп, азыркыга чейин жакшы сезимдерим бар. Ошондуктан мен фамилиям Актилек Акылбек уулу болуп паспортума жазылып калган. Мен азыр аракеттемин. Мамет Акунов Актилек Акылбекович кылып өзгөрткөнү. Анткени менин чоң атамдын фамилиясында азыр эч ким жок да. Ошондуктан бардыгы Чыныбаев болуп, чоң атамдын атасынын атында болуп калган да. Анан ошол балким өзүн элестете албасам дагы, ошончо адамдардын бир сый урматына татыган адамдын дагы ысымын кичине болсун чыгарайын деп менин фамилиямда жүрсүн деген бир ниетим бар. Ошого ал адам жүзүн элестете албасам дагы мен үчүн өтө бир бийик адамдардын бири да. Сон жакшы жооп. Исхакка микрофонду бурсак. Исхак, сага дагы ушул эле суроолор. Эгерде балким Путинди көргүм келет деп же Трампка жолугушумду айткым келет деген ойлоруң бар. Бул жашоодо же бул дүйнөдөн көзү өткөн адам болсо дагы кимди жолуктургуң келет эле ушул саамга? Мен атамы жолуктургум келет. Себеби атам 2,5 жашымда өтүп кеткен. Мен мындайча айтканда анын сүрөттөрдөн көрүп жүрөм, бирок элестете деле албайм да. Ошо жашыбыздан өтүп кеткен атам, ошо атам көргүм келет. Аны жолуктурганда эмне сурай берет элең? Мен бизди эмнеге таштап кеттиң деген суроо берет элем мүмкүн. Ошол. Эмне айткың келет дагы? Биз азыр жакшы жашап жатабыз. Өтө сонун. Эфирди мындай ноталар менен бүтүргүм келбей турат. Бир жериңе катуу тийген болсом кечирим сурайм, албетте. Себеби ушундай учурда бардыгы эле мындай жанда эмес адамдарды көргүсү келет экен да.
ошондуктан кайсыл инсан азыр сиздердин жашооңуздун чогуу болушун элестеткенде көзүңүзгө көз жаш келсе, аны азыркы учурда дал ушул учурда кадырлай билиңиздер. Негизи бүгүнкү подкаст силерге жактыбы? Бул долбоорго көз карашыңар ош шаарында дагы буюрсам ушул подкаст кетет болуп турат. Негизи ыраазычылык билдиребиз. Бизди ошо конок катары чакырып, биз өзү башында ак эле экөөбүз ойлондук, биз ушундай деңгээлдебизби депчи. Интервью бере турган деңгээлдебизби, ушуна жетип калдыкпы деп. Программа аябай сонун. Бирөөсү ошондой элге өтө таанымал боло элек адамдарды алып чыгып, алардын өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп берүү жакшы долбоор. Колдойбуз. Ийгиликтер гана болсун. Биринчи түшөгөсү болуп жатыптыр. Кийинки чыгарылыштар мындан да кызыктуу болсун деп тилектебиз. Сонун өзү негизи биздин ички баягы кичинекей мезгилиңде анан кантип баштаганыңды, эмне менен алек болгонуңду азыр бир сыйра артыңды карап, ушул подкаст бир себеп болуп, эстеп, бир башкача эмоцияларда анан дагы болушунча баягы жасалмалуулукта биз баягы кичине болсун телеканалда иштеген үчүн биз багандай мындай саламатсыздарбы урматтуу эле көрүүчүлөр деп эле кооз сүйлөпчү. Анан азыр болушунча мен өзүм аракет кылдым. Кандай ак тилек болсом ошондой сүйлөгөнгө. Анан эмне ошондой атмосфера түзүлдүбү силер? Ошондой түзүлдү да. Анткени кеңирип отурабыз. Кысылыш жок. Сени дагы тааныйбыз, ошондуктан бул программанын өнүгүп өсүшүн каалайм, токтобосун. Кыргыз Travel'дагы ош кыргыз тилинде көбүрөөк сөз болуп калат. Кыргыз Travel'да токтобосун деп ниет кылабыз. Бирок бир үзгүлтүккө учурап ага мынтип турат да. Силердики андай болбосун, мындай дароо эле. Рахмат. Кыргыз Travel'дан буюрса алда көптөгөн чыгарылышы чоң долбоорго айланат деп чын дилимден ишенип турам. Буюрса ошондой болот. Сиздерге да рахмат. Убактыңыздарды бөлүп бир жарым сааттан ашык убакыт отуруп турбуз. Алтындай убактыңарды бөлүп келип бергениңерге рахмат. Биринчи эфир болгонуна карабастан сонун маек куруп бердиңиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Кыргыз Travel өнүгөрсүн, подкастта өнүгөрсүн. Подкастта өнүгөрсүн.